Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун филиалы Ысык көл электр тармактары ишканасы Каракол шаарына акылдуу эсептегичтерди орнотконуна 2 жылдын жүзү болду. Бүгүнкү күндө эсептегичтер абоненттердин үйүнө коюлуп, акылдуу эсептегичтин иштешин толук өздөштүрүшүүдө. Буга чейин инспекторлор электр дүмүрчөгүн үймө-үй жеткирип келишкен болсо, азыр ар бир жарандын уюлдук телефонунда Мой свет тиркемеси аркылуу билдирме келип, төлөө аракеттерин онлайн түрүндө жүргүзүшүүдө. Акылдуу эсептегичтин эми заманга жараша эң эле оңой да биз үчүн мисалы. Баягы контролер келет, эшикти тарсылдатат, укпай калабыз. Анан кийин кайра барып тияка төлөмөй, азыр андай жок кыйналыш. Телефонго келет, мына ачабыз, барып эмеден терминалдан төлөп коебуз. Эң эле оңой жакшы эме болду бизге, ылайыктуу. Найзирахан Камердинова күнүмдүк электр жарыгын эл катары колдонот. Каракол шаардык электр тармактарынын кызматкерлери абоненттин пайдаланып жаткан электр энергиясын акылдуу эсептегичтен көргөзүп беришти. Мында абонент күнүмдүк колдонуусу 5 киловаттка чейин колдонот экен. Мурункудай показания деп келип, тынчыңды албайт, даяры барып өзүбүздүн Мой свет менен каалаганча кайсы жерден төлөй беребиз. Бул жерде ограничение 5 киловатт. Ошол үй тиричилигине холодильник, телевизор, чай кайнатканга жетет экен тефальга. Калган учурда биз үйдү таш көмүр менен жылытабыз. Кардарлар акылдуу эсептегичтин орнотулушу менен электр жарыгын үнөмдөөгө түшкөн. Бул бир жагынан электр жарыгын коромжусуз пайдаланууга шарт түзсө, экинчи жагынан чыгымдар аз болоорун айтышат. Күнүмдүк колдонуучу электр плитасына, сыналгы кир жуугуч машинкасына, муздаткыч, электр чайнегин пайдаланууга 5 киловатт кеңири жетерин белгилешти. Күйгүздүк. Аз барып акылдуу эсептегичтен барып көрөбүз расходу канча болуп атканын. Аристон күйүп турат. Плитканы күйгүздүк. И жана зал үйдөгү обогреватель күйгүздүк. Ошондо үчөөнү кошкондо биякта расход бул акылдуу эсептегич өзү көргөзөт да. Өзү көргөздүгүнө байланыштуу. 1,72 киловатт. Бул 2 киловаттка жетпеген расход көргөзүлүп атат да. Биз эконом кылып атабыз. Плитка күйдүргөндө обогревательно өчүрүп салабыз. Путь парыга жетет. И машинка стиральный, и плитка путь парыга жетип атат. Мен бир айда 700-800 сом төлөйм. Бүгүнкү күндө акылдуу эсептегичтер Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында, Түп, Ак суу райондорунда орнотулуп жатат. Учурда 5848 абонентке орнотулуп бүттү. Буга чейин Каракол жана Чолпон Ата шаарларында 2022 жылы 19690, 2023 жылы 17704 акылдуу эсептегич орнотулган. Европа өнүктүрүү банкынын проекти боюнча биринчи проект менен Ысык көл электр тармактары ишканасынын Каракол жана Чолпон Ата арестеринде акылдуу электр эсептегичтери бүгүнкү күнгө чейин орнотулуп, бүгүнкү күндө өзүнүн жакшы натыйжасын берип жатат. Ошол эле учурда анын экинчи проекти боюнча ошондой эле улуттук электр тармактары ишканасынын өзүбүздүн жеке бюджетибиздин эсебинен дагы кошумча электр эсептегичтери алынып, бүгүнкү күндө Ак суу, Түп, ошондой эле Балыкчы арестеринде электр эсептегичтерин акылдуу электр эсептегичтерге алмаштыруу боюнча бүгүнкү күндө кызуу иш жүрүп жатат. Биринчи орнотуунун алдында ушул элдин арасында кичине түшүнбөстүк болуп вопростор болгон. Бүгүн биз ушул Ак суу райондук электр тармактарынын Кереге Таш айылында ушул элдерге бул электр эсептегичтердин кандай пайдалык, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Энергетиктер тарабынан акылдуу эсептегичтер жаңыдан коюлуп баштаган аймактарда түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Айтсак, Ак суу районундагы айылдардагы абоненттердин үйлөрүндө болушуп, жеринен түшүндүрүү иштерин жасашты. 2024-2025 жылдардын ичинде акылдуу эсептегичтер Ысык көл облусунда толугу менен орнотулуп бүтөт. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктарына.